Ыбырай Абдрахмановдун Жаңыл Мырза поэмасы. Поэма сюжеттик өзөгү төмөнкүдөй окуяларды камтуу менен ирээттүү берилген. Манастын жакын чоросу кадимки чубак шер чыккан, ургаачынын сырттаны айтылуу сайкал эр чыккан кыргыздын бир уруусу болгон Нойгут элинен, Лоп дайранын жеринен дагы да 17-кылымда Жаңыл аттуу баатыр кыз чыккан. Аны менен беттешкен эрдин баарысы мертинген. Жаңылдын атасы 4 түлүгү шай Байтору деген бай экен. Жаңыл кыз өзүп, төрөлүп, эр чыгып, эли Жаңыл Мырза деп атайт. Эркекче кийинип, мылтык атып, жаа тартып, көзгө таар мерген болуп, элин багып, калың Нойгут элине коргон болот. Ага 6 шаар баш ийет. Жаңылдын кабарын угуп, Кашкардын ханы Турсун бектерин жыйып, кол курап, Нойгут элин чаап, Жаңылды катындыкка алмак болуп, жутунуп, басып кирет. Хан Турсундун Жакып Ахун баатыры менен Нойгуттан Борко баатыр жекеге чыгып, Борко жеңилет. Аны көрүп Жаңылдын жаалы чыгып, качырап, Жакып дөөсүн жайлап, Хан Турсунду жебе тартып кулатып, Кашкарлыктын калың кол сазайын берип сулатып, айтканына көндүрүп, азат кылат калганын. Андан кийин Анжиянды жердеген Кыпчак элинен Үлбүрчөк, Бургуй экишер туюнтпай барып Жаңылдын төбөсүнөн бассак деп, калың Нойгут элинин 4 түлүгүн чассак деп, Нойгуттун четин басып, кыйласын союп киргенде Жаңыл кыздын жаалы чыгып сөзүнөн, жалыны чыгып көзүнөн жоого каршы турат. Жекеге Бообек аттуу баатыры душмандын Бургуй баатырынан жерге чабылып жеңилип, Жаңыл чакырылып жекеге чыгат. Найзалашып, кылычташып, чокморлошуп жеңише албагандан соң Жаңылдын жебесинен маңдайга жеп Бургуй баатыр өлөт. Андан ары Жаңыл кыз алдынан каршы келгенде аңтарып ала салдырып, көргөндүн көзүн кандырып, ал 2 саатка жеткирбей чаң асманын сапырып, кыдырата жапырып, Үлбүрчөк баатырын кошо сомдойт. Сарөсөн чүй жеринен, Сарбагыштын элинен Үчүкө түлкү эгизер жана уруусу Саяк элинен Атакозу эр чабак болуп, Жаңылдын кабарын угушуп, Түлкү баатырга күч менен болсо да алып бермекчи болушуп, Нойгут элине сапар тартышат. Чоң кеминден аттанып, Кочкор нарын ат башы аркылуу аксайдашып, Какшаалылды киришип, Акчий жерине барышат. Макулдашкандай Жаңылды колго түшүрүү үчүн жылкысын тийип, Какшаал өйдө салып, Балгынды суунун боюна, Марал Токой оюна көгүм таяп келишип, кысырак тайдан жардырып, жез казанга салдырып, жыргап жаткан чагында кыраан Жаңыл башында, атасы Байтору кашында кол дүркүрөп келип калышат. Баатырды карап, артык экен деп түлкүнү жактырат. Ошол учурда алардын жанына Жаңылдын кер тайганы жойлоп кирип барат. Алардын Карабет кыз канчыктын тайганы келип калды го. Келип калса ал канчык балакетти салды го деген кебин угуп, ар качандан бир качан канчык атым калбайт деп жаасын чоюп, төртөөнү тең таш жаздантат. Түлкүнүн башын жөлөп, ким канчык, ким дөбөт экенин билип кеткен деп айтып, төртөөнү жерге жашыртат.
Алардын өлгөндүгү казак кыргызга угулуп, Үчүкө түлкү атасы Сары Сейит менен энеси Заргакшап, акыры Сарбагыш эли казактын ханы Тоокени, анжияндагы Карабагыш элинен Калматай Баатырды чакыртып, Баатырдын кунун кууп, жаңылды колго түшүрүү кеңешин курушат. Нарындан боз жорголуу хан Шырдакбек, Каратейит элинен Тейиштин уулу Ак Кочкор, анжиян менен аркадан, оң менен солдон келишет. Айтуяк ак боз бээ чалып, айтылуу санчы сынчынын сунушу менен чалгын чалып, жаңыл кызды кармап келүүгө, Шырдакбектин нарындан Кашкарга чыгып кечке базарлап жүрүп, кечинде үйүнө кайтчу, сууту канган кезинде жийип алчу капталында канаты бар боз жоргосун мингизип, Тейиштин уулу Ак Кочкорду Кара Кырчындан аттандырышат. Ала тоо ашып Кочкорду басып, нарын ат башыдан өтүп, арпа Аксайга жетип, какшаал ылдый салып, жылкысын чалып, түш кыйшая Кулан Сарык, Сапар би жаңылдын айлына түшөт. Ошо кезде жаңылдын 25 жашы бар, маңдайда кара кашы бар, кер сары келген өңү бар, маңдайында жаркырап алакандай көзү бар, кырдач мурун, кыйгач каш, оозу жайык кашка теш, пендеде болбойт мындай иш болуп турган чак экен. Ак Кочкор жаңылдын жайын билип кайтат. Калматай иниси Төлөк Шырдакбеги кол баштап, Ак Кочкору жол баштап жүрүп беришет. Кол какшаалга кирбей, сынчынын башкаруусу менен боз жоргого мингизилип, Ак Кочкор жаңылды кылтака түшүрүүгө кайра жөнөтүлөт. Бала жолборус Ак Кочкор 40-30 эр алып, кара көө, ак чийден жаңылдын кайнап жаткан жылкысын тиет. Алардын кабарын угуп, жаңыл элин топтоп, атасы Байторунун жылкардынан барбагын, кокус кармап албасын, олжо кылып өзүңдү Алатоо алып барбасын, Алатоо арзан жер эмес, ал жерди кыдыр даарыган, адигине тагайлар алышканды каарыган деген сөзүн укпастан, жалаңгыч чындап келгенде жалынган менен болобу, карабаш аман турганда жоодон корксом оңомбу деп эрдин кесе тиштенип, ажыдаар түстөнүп, жаңыл барат закымдап. Сеңирден өтө бергенде бугуп жаткан Ак Кочкор боз жоргосун буратып, ачып көздү жумгуча аткан октой жетиптир. Эки колдон бек кармап, жаңылды эңип кетиптир. Ошентип туткун барган жаңылдын сөөлөтүн көрүп таң калышат да, жаңыл кыз колго түштү деп шаңданышат. Жетимиштеги Баатыр Калматай чалга неке кыйылып, жаңылды алып, анжияндагы Карабагыш элине кетишет. Жылдар өтүп, күндөрдүн бир күнүндө ары бери өткөн кишиге тиш салып, күндө бирин жалмаган жолборско даап бара алышпай, жаңыл Баатырды сынап, жолборс менен кармашка жөнөтүшөт. Кыраан жаңыл жолборско көз үрмөбөй тике барып, кекиртектен алып, тирүү кармап келет. Бирок Калматайга ичи муздайт. Ичкилик ичип алган Калматай айыпка келген алкынат, кунга келген жулкунат. Бул күн неге мынча булкунат деп жаңылды капа кылат. Кең арпаны жайлашып, Калматай менен жаңылдын айылы бөлөк конушат. Кайнылери келип, жеңесинен жаа тартып, өнөрүн көрсөтүп берүүсүн өтүнүшөт. Жаңылдын баш тартканына карабай көндүрүшөт.
Кара тулпарын минип, жоо кийимин кийип, жаасын колуна алып, ары бери чаап тулпардын этин кызытат. Жаа тартып, көккө ыргытылган калпакты жерге түшүрбөй, кыпындайдан бөлүнгүчө аткылайт. Кетсе мечак кетмекмин. Башымды ийип эл болгонума карабай кор кылдыңар. Жолборско жумшап өлсө мейли дедиңер, деп нааразычылыгын айтып, тулпарга камчы салат. Кожогул, кочкорок, жагалмай калматайлар ар кайсы жерден жаа огунан жайланат. Акырында жаңыл Лоп дайра жерине барып, өз Нойгут элине кошулат. Андан кийин күйөөгө тийгени деле билинбей, баласы жок, эри жок 70 жашка барган делинет. Ыбырай Абдрахмановдун Жаңыл мырзасы улуу эпостун поэтикалык таасирине ширелиши, сюжеттик курулушунда иреттүүлүк, окуянын андан ары уланышы, жер суу аттарынын, каармандын санжыра тарых маалыматтарына чукулдугу, образ түзүүдөгү баатырдык менен ургаачылык мүнөздүн бирге алынышы сыяктуу өзгөчөлүгү менен баалуу. Нарынбек Өскөналиев.